Жогорку кеңештин Республика Ата журт фракциясынын депутаттары бирдиктүү чечими менен фракциянын лидери жана президенттик шайлоодо эң негизги атаандаш болгон Өмүрбек Бабановго каршы козголгон саясий кылмыш иши боюнча убактылуу депутаттык комиссияны түзүүнү демилгеледи. Бул чечимди фракция мүчөлөрү Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун атына жөнөтүштү. Парламент депутаттарынын көпчүлүгү менен бекитилген депутаттык комиссиянын түзүлүшү күтүлүүдө. Эскерте кетсек, Республика Ата журт фракциясы Өмүрбек Бабановго каршы козголгон саясий кылмыш иши боюнча бирдиктүү кабыл алынган чечимин таратты. Депутаттардын билдирүүсүндө Өмүрбек Бабановдун Амир Темур Онадыр микрорайонунда сүйлөгөн сөзүндө мыйзамга каршы эч нерсе айтылган жок жана укук коргоо органдарынын мындай аракеттери демократияга жана саясий эркиндикке залакасын тийгизүүдө. Республика Ата журт фракциясынын депутаттары укук коргоо органдарын жана башкы прокуратураны бул саясий кылмыш ишин калыс жана кылды аткароого чакырды. Республика Ата журт парламенттик фракциясынын катчылыгы. Республика Ата журт парламенттик фракциясынын өлкөдөгү абал боюнча билдирүүсү. Жогорку кеңештин депутаты эң ири оппозициялык парламенттик фракциянын лидери жана президенттик шайлоодо 600 миңдей шайлоочунун добушуна ээ болгон эң негизги атаандаш Өмүрбек Токтогулович Бабановго каршы козголгон кылмыш иши өлкөбүздү оор саясий абалга алып келди. Республика Ата журт фракциясынын депутаттары Өмүрбек Бабановдун Амир Темур Онадыр микрорайонунда сүйлөгөн сөзүндө мыйзамга каршы эч нерсе айтылбаганын Республика Ата журт фракциясынын депутаттары дагы бир ирет ырастайт. Көз карандысыз лингвисттердин жана эксперттердин көз карашында Өмүрбек Бабанов айткан сөздөрдө кылмыш ишин козгоого негиз жок. Тескерисинче, Өмүрбек Бабанов элди достук менен биримдикке, ал эми укук коргоо органдарын мыйзамдын негизинде иш алып барууга чакырган. Өмүрбек Бабановго каршы саясий себептердин негизинде козголгон кылмыш иши саясий атаандаштыктын жана плюрализм принциптеринин ишке ашырылышына тоскоолдук жаратууда. Өлкөбүздө алгачкы жолу шайлоонун жыйынтыгында жаңы президент келип жаткан маалда бийлик бүткүл дүйнөгө жана жарандарыбызга саясий эркиндиктин баркы жогору экендигин далилдөөсү керек болуп турган учурда укук коргоо органдарынын бейкалыс иш аракеттери Кыргызстандын демократиялык өнүгүүсүнө чоң залакасын тийгизип, соттун акыйкаттыгына ишенбестиктин жалпы деңгээлин жогорулатат. Республика Ата журт фракциясынын депутаттары укук коргоо органдарын жана башкы прокуратураны бул ишти калыс жана кылды аткароого чакырат. Бийлик органдарынын өкүлдөрү мыйзамды бузбай, тескерисинче мыйзамдын сакталышын жана анын так аткарылышын камсыз кылууга милдеттүү. Республика Ата журт парламенттик фракциясынын депутаттары